Манганын башкы каарманы Сейде. Оокатка тыккан, адамгерчиликтүү, ак ниет, боорукер, адамгерчиликтүү адам. Сейденин бактысы узакка созулбады. Анын бактысына согуш тоскоол болду. Баардык төшүктү Сейде өз мойнуна алат. Күйөөсү үйгө келгенде, баласы колунан алып олтурганда, ал баардыгын унутуп, аз да болсо бактылуу болгусу келет да, ал Исмайылды аяйт. Андан ажырап, жесир болуп калуудан коркот. Күйөөсүн эптеп күн көрүү үчүн жанына талкалап, келечек жөнүндө ылайыксыз айткан сөздөрүнө алданат. Анында өз кызыкчылыгын көздөгөн упурталдуу жүрүш турмушка ишенет. Майыл өз үй-бүлөсүн кыйнагандыктан Сейде Исмайылдын кандай ташбоор, кара ниет адам экендигине көзү жетет. Ал элге жат адам экендигин түшүнөт. Сейде мындай адамдан кол үзүп, башын жогору көтөрүп, элге кайрылат. Бул мурда Сейде эмес, күчтүү аялзада. Башкалардан артта адам экендигин далилдеген аялзада эле. Исмайыл болсо